Саламатсыңар окуучулар. Бүгүнкү биздин темабыз картофельный рагу. Картошкадан жасалган рагу. Рагу жасауда бизге негизгиси картошка, жашылчалардан, пияз, сабиз, болгарский перец, эт, помидор болсо помидор болбосо томат и чеснок кетет. Анда эмесе алгач кирет биз картошканы, сабизди, болгарский перечти, пиязды, бүт жашылчаларды мурдагы сабакта өткөндөгүдөй эле алгач кирет тазалап алабыз. Картошканы жууп, сабизди, бүт жашылчаларды биринчи жууйбуз. Жуугандан кийин кабыгын арчыгандан кийин дагы бир сыйра жууп туруп, анан дочистка кылабыз. Дочистка деген кайрадан калып кеткен анча-мынча дактарды, кара точкаларды бычактын учу менен тазалап алабыз. Мына жашылчаларды алгач кирет иштетип, тазалап, жууп туруп таза кабыгын арчыгандан кийин дагы бир сыйра дочистка кылып тазалап арчып алдык. Эми баарысын керектүү формада туурап алабыз. Өткөн темада өткөндөй жашылчаларды кесүү ыкмалары, ар кандай форма нарезкаларды өткөнбүз. Ошол бойдон азыр керектүү формага кесип алабыз. Мына балдар, biz kartoşkanı dolka türünde tuğrap aldık. Savizde yarım şakekçe, bolgarski peresti, çakmak türünde, çarşı türünde de koysa da oladı. Piyazda yarım şakekçe, şunda öyle zeylendi tuğrap aldık. Hazır emmi etti tuğrayız. Bize baldar, biz azı barını tayardap kesip tuğrap aldık. Emmi başlayız. Uşul ele kartofельный ragunun жөн эле овощной рагусунда жасаса болот. Овощной рагу деген жашылчамын дегендин баарын кошуп жасаса болот. Баклажанды кошсо болот, анын ордуна кабачка кошсо болот, помидор кошсо болот, капуста, шалгам кошот. Кээ бир кисилер желающийлер жанагындай каалагандар түрүп кошот. Жашылчамын дегендин бүт баарысын кошуп овощной рагу жасаса болот. Мына эмесе биз азыр май куюп баштайбыз. Мына биз пиязды кууруп атабыз, артынан эле азыр этти салабыз. Эттен кийин сабизди салабыз, сабиздин артынан болгарский перец салабыз, чеснок салабыз, помидор болсо помидор салабыз, помидор болсо томатты салып, эң аягында картошканы салып, жакшылап аралаштырып чала кууруп алып, анан бир аз суу куюп дымдайбыз. Мына этти кууруп атабыз. Этти кууруп бүткөндөн кийин анан аркасынан сабизди, болгарский перецти салып аралаштырабыз. Мынакей балдар мындагы кууруп алабыз. Азыр суу куябыз. Мынакей татымалдардан көк укроп коштук. Кинза кошсо да болот. Кандай жашыл чөп болсо ошонун баарын кошсо болот. Чеснок коштук. Азыр кара мурч менен кориандр кошобуз. Рагубуз кайнап чыкты. Эми жай отто капкагын жаап, бышкычаң жаап коебуз. Тузду салып, татымалдардын баарын салып, жай отто бышырып алабыз. Балдар, ошентип картофельный рагубуз даяр болду. Биз даяр болгон картошканы үлүштөп тарелкага салып, рагуну аны үстүн кооздоп ар кандай жашылчалар менен берсек болот экен. Тамагыңар таттуу болсун.